Дарыга аллергия болгондор көбөйүүдө. Алардын ичинен анафилактикалык шок өтө кооптуу болуп эсептелет. Кыргызстанда жыл башынан бери ар кандай дары-дармекке карата анафилактикалык шоктун 24 учуру катталды. Анын ичинде 1 адам каза болду. Өткөн жылы дагы 9 аллергиялык терс реакция катталып, анын ичинен үй шартында жасалган 3-4 учур өлүм менен аяктаган. Басымдуу бөлүгү сефтраксон препаратын үй шартында колдонгон. Бейтапта дарыга терс реакция жаралган. Баарын текшерип изилдеп чыкты, ар кайсынысы ар кандай фирмалардан чыккан дарылар экен. Сериясы да башка ар бир жаранга чалып, кайдан алдыңар эле, дарыгер жазды беле же өзүңөр сатып алдыңар беле деп изилдеп чыктык. Жарымдан көбү дарыгерге кайрылган эмес. Биздин жарандар өзү билемдик менен ооруса эле сефтраксон сайдырганды жакшы көрүшөт. Эң коркунучтуусу үй шартында кан тамырга укол саюу. Мында көз ачып жумгуча эле реакция берет. Жардам көрсөтүлбөй калып, адамды сактай албай калуу кооптуулугу күч. Анткени менен дарыгердин жолдомосу менен алынган дарыдан дагы аллергия болгондор бар. Ош шаарынын тургуну журналист Миргүл Бокошова кыш айларында сефтраксон препаратынан аллергия болуп ооруканага түшкөн. Айтымында алдын ала текшерүүдө дагы байкалбай 3 күнгө чейин эч кандай терс таасир берген эмес. Бирок кийинчерээк ден соолугу начарлап ооруканага жатууга аргасыз болгон. Ош район тараптагы аптекалардын биринен алдым сефтраксон. Бирок ошол жактагы процедурныйдан өзүм суранып албаттым да. Анан көңүл бөлбөй 4-5 күнү дагы 2 маалдан сефтраксон уколун алдым. 5 күнү эртең менен ойгонсом эле денем айрыкча 2 бутум сандарым да аябай чоң кызыл тактар көбөйүп кетти да. Больницага көрүндүм. Возможно, ушул сефтраксондон аллергия албай коетур деди. Токтоттум уколду. Бирок баягы кызыл тактар жоголгон жок. Тескерисинче чоңое берди. Анан уже тиземдеги 2 чоң ошол кызыл тактар эки жагынан чыккан 4-өө аябай чоңойду дагы. Басканыма уже тоскоол боло баштады. Баскан сайын уже 10-чу күн дегенде бутум 2 бутум тизесиң аябай шишип баса албай калдым да. Анан ошол больницага жатып калдым. Ал эми адистер жарандар дарыдан эмес, тескерисинче аны туура эмес колдонгон же көп дозада алгандан аллергия көбөйүп жатат деген пикирде. Анткени организм өзгөрүлүп турат. Аллергендер биринчи жана экинчисинде реакция бербей, кийинкилеринде кармашы мүмкүн. Ошол себептен дарыгер менен сөзсүз кеңешип, аллергиянын бар жогун текшерүү зарыл. Аллергия деген оору актуалдуу оору болуп баратат. Дүйнө жүзүндө бул оору менен элдин баары дээрлик баардыгы ооруйт. Бул эми аллергия дегендин түрлөрү бар. Бирөө абадан аллергия болушу мүмкүн, бирөө чөптөн аллергия болушу мүмкүн, бирөө чаңдан аллергия болушу мүмкүн. Анан лекарственный аллергия деген понятие бар. Потому что дары деген бул составы химия болгон үчүн андан да адамдардын аллергия болушу мүмкүн. Анан бүгүнкү күндө адамдардын баардыгы ошол самолечение деп коет, өзүнүн назначение кылышып, өздөрү колдонушуп, домашний условиядан колдонушуп, анан адистер эмес жөнөкөй бирөөлөр уколдорду сайып, ошонун аркасында ошондой көп болот деп ойлойм. Антибактериялык препараттарды көзөмөлсүз же туура эмес пайдалануу боюнча быйылкы көрсөткүч 2022 жылга салыштырмалуу жогорулаган. Азыр министрликтин буйругу боюнча медайымдардын үйгө барып инъекция жасоосуна тыюу салынган. Анафилактикалык шок дүйнө жүзүндө ар кандай дары-дармекти көбүрөөк колдонгон үчүн пандемия учурунда дагы көп катталган. Роза Ахматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.